23 апрелде социалдык тармактарга жолдошу аялын эч себепсиз урт токмокко алды делген видео тарады. Анда аялы кыйкырып, жардам сурап, кол көтөрүүгө аракет кылган күйөөсүнүн качып жүргөнүн көрүүгө болот. Кийинчерээк Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы видеодогу аял жолдошуна чара көрүүнү суранып, арыз жазганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, окуя ушул жылдын 21 апрелинде Кара Жыгач конушунда болгон. Бул ишке байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча иш козголуп, кылмышка шектүү катары 28 жаштагы жаран кармалган. Азыркы учурда ал Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023-жылы өлкөдө 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022-жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 32%га көп. Былтыр дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан экинчи жолу кыз келиндер үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп аталып калды.